Саламатсыздарбы? Бүгүн экинчи бөлүк Комустайм. Көнүгүүлөрдү баштайбыз бүгүн. Сол кол боюнча баягы эле алтын нотабыз, сольдон баштайбыз. Азыр деген ар бир нотаны, ушул экинчи позицияда жайгашкан ар бир нотаны 4 жолдон ойноп чыгабыз. 4 жолу деп эмнени айтабыз? Оң колдун мына ылдый, өйдө, ылдый, өйдө. Бул көтөрүлүп түшкөнүн ушул менен санайбыз. Соль биринчи нотаны кармадык. Анан ылдый, өйдө санап. 1, 2, 3, 4. Ушундай эле ар бир нотаны, ляны дагы, сини дагы, до, ре, ми. Ар бир алтын нотаны алып чыгабыз. Алтын эреже бар комузда. Бул баягы эле негизи дүйнөлүк музыкада деле бар. Бул сольду кармаганда ортоңку кылыбызды ляны монтип жабабыз. Мисалы, нота өзү басылып турат, соль. Үстүндө мына бир аз тигизип жаап турам. Мунун максаты эмне? Мунун максаты ортоңку кылдын үнүн чартпай жаап калыш керек. Мына ушундай үн чыгыш керек. Мындай үн чыкпаш керек. Ачылганда мына жаптык, башкача үн. Муну деген музыкалык тилде секунда деген интервал бар. Ошол интервал кулакка жагымсыз интервал болуп эсептелинет. Дүйнөлүк музыкада, аспаптарда дагы бүт баарында колдонулат. Биздин аспапта дагы ушул көбүнчө чыгармаларда ушул жабык бойдон ойнолот. Соль нотасы бул түшүнүктүү болду. Анан ушул негизи экинчи позицияда сольдо, анан сиде. Ушул эки кылды басып жаап ойнойбуз. Эки кылды ойногондо, ушу эки нотаны ойногондо сольдо, анан сини. Экинчи кылды жаап алып ойнойбуз. Сини кантип жабабыз? Сини чыпалак менен бастык. Чыпалак менен басып, мына сөмөйүбүз менен экинчи кылды жабабыз. Мынакей. Ушул үн керек. Бул үн эмес. Мынакей. Сольду дагы. Эми көнүгүү жөнүндө ар бир нотаны 4төн ойноп чыгабыз. Азыр жай ойноп, ар бир нотаны бирден айтып берем. Соль жабылган, мынакей. Оң колубузду унутпайбыз. Сөмөй ылдый ачылып, өйдө көтөрүлгөндө бармак менен чогултуп алабыз кайра. 1, 2, 3, 4. Кийинки нота ля нотасы. Дагы 4 жолу. 1, 2, 3, 4. Кийинки нота бул си нотасы. Муну дагы баягы жаап алабыз экинчи кылды ойногондо. 1, 2, 3, 4. Кийинки нотабыз до нотасы. Экинчи кыл сөмөйүбүз. 1, 2, 3, 4. Кийинки нотабыз бул ре нотасы. Ортон. 1, 2, 3, 4. Андан кийинки нотабыз бул ми нотасы болуп эсептелинет. 1, 2, 3, 4. Эми ушул эле көнүгүүнү мен менен чогуу ойноп көрөбүз. Бир аз батыраак четилет. Биринчи жай ойнойбуз азыр. Андан кийинкисин экинчи жолу кайталаганда батыраак ойнойбуз. Соль нотасынан баштайбыз. Азыр мен ырдабайм. Ар бир ноталарды мен менен кошо чогуу ойноп көрүңүз. Эми ушул эле көнүгүүнү батыраак ойнойбуз. Азыр эми ырдап берем. Ар бир нотаны мен менен чогуу кайталайбыз. Соль, ля, си, до, ре, ми. Сиздерге түшүнүктүү эле болуп атабы? Кийинки көнүгүүгө өтө берели. Кийинки көнүгүү, бул көнүгүүгө бизде сол колго тиешелүү ля нотасы, до нотасы, ми нотасы. Ушул 3 нота бизге тиешелүү керек. Оң кол жөнүндө бул бир аз оорураак болот. Упражнение көнүгүүбүз. Бир жолу ылдыйды көздөй ля деп алабыз.
Андан кийин ля деп 3 нота батыраак кетет биринчи лядан. Ошондо ля. Ушуну эми ля дегенди нотаны 3 нотаны 3 жолу кайталайбыз. Ошондо биринчи ля кетти. Эми ля. Ошондо мына. Колду улам сайын көтөрүп турабыз. Баякы айтпадым беле, жана камчынын эмесинде болуш керек, жибинде болуш керек, сагында болуш керек. Мына кол бош болуш керек. Мына меники колум жүгүрүп турат. Мына ля көтөрүлдү, ля көтөрүлдү, кайра көтөрүлдү 3 жолу. Кийинкиси ошол эле оң кол ошол бойдон калат. Бияктан до нотаны кармайбыз. До. Эми ми. Кайра до нотасына до. Эми ля. Ушул көнүгүүнү колуңуздан келишинче жайдан баштап бат жеткенге чейин көрүп көрөбүз. Бир жай, бир бат. Бул баякы колдун техникасына, техниканын өсүүсүнө оң колдун аябай көп пайдасы тиет. Бул көнүгүүнү дагы аябай көп чертиш керек. Ушул эле көнүгүүнү менен чогуу ырдап чертип көрөбүз. Биринчи жай, экинчиси бат. Ля. До. Ми. Кайра до. Ля. Эми ушуну бир аз батыраак көрүп көрөбүз. Ля. До. Ми. Кайра до. Ля. Ушуну менен көнүгүү сабагы бүттү. Кийинки сабакта чыгарманы баштайбыз. Көрүшкөнчө.